Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен интеллектуалдар. Билерманордо интеллектуалдык оюнунун көрөрмандары. Мына ошентип биз кышкы серияларга жетип келдик. Бүгүн биринчи тур. Быйыл 2023-жыл. Барыңыздарга маалым болгондой, Билерманордо интеллектуалдык клубунун негизделгенине 15 жыл толуп турат. Ушул учурдан пайдаланып, биздин бардык көрөрмандарга, ушул клубда ойноп кеткен бардык билермандарга жана жаш жеткинчектерге ушул юбилей менен баарыңыздарга куттуктоо айтып коелу дедик. Юбилейибиз кут болсун жана Билерманордонун өмүрү узун болсун. 15, 30, 40, 50, 60, 70 жылдык юбилейлер дагы өтсүн деген ниеттебиз. Бүгүнкү биринчи турга Семетей Амиралиев биздин ордого келген. Семетей мырза бүгүн жогорку лигага чыгуу үчүн ат салышат. Күзгү серияларда Семетей мырза премьер лигага чыккан жана ага чейинки сезонду, кышкы сезонду күттү. Команданын ордого чакыруун баштайм. Демек бүгүнкү биринчи турга Шахназар Биймамат уулу чакырылган. Команда мүчөсү, Ош технологиялык университетинин студенти, кесип боюнча байланыш тармагынын адистигинде окуп жатат. Эрлан Шамирзаев, студент, келечектеги куруучу, учурда ушул адистикте билим алып жатат. Жеңишбек Мамай уулу, физика сабагынын мугалими, команда мүчөсү. Бекназар Кулназар уулу, студент, математик, Ош мамлекеттик университетинин студенти. Алмазбек Казийбеков, Ош мамлекеттик университетинин окутуучусу, машыктыруучу кесибин аркалайт жана команда капитаны Семетей Амиралиев. Семетей Амиралиев бул команданын жетекчиси. 15 жылдан бери Семетей мырза ушул клуб ачылгандан бери ойноп келе жатат жана бүгүнкү күндө дагы ошол капитандык статусунда ойноп жатат. Клубдун магистри. Семетей мырза жогорку лигага чыгуу үчүн команданын даярдыгы кандай? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу алып баруучу ордо. Биз бүгүнкү оюнга дагы адаттагыдай эле мыкты даярдыкта келгенге аракет жасадык. Буюрса жогорку лигага чыгуу ниетибиз бар. Болгон күч аракетти жумшайбыз. Ошол эле учурда мен дагы ушул жалпы телекөрүүчүлөрдү, сизди урматтуу алып баруучу жалпы клубду ушул Билерманордонун 15 жылдык юбилеи менен куттуктайм. Ушул ордонун өнүгүшүнө, ордонун дагы көптөгөн юбилейлерин белгилөөгө мен дагы ушул тилектештигимди билдирем. Рахмат тилегиңиз үчүн. Бүгүн команда үчүн жакшы мүмкүнчүлүк. Анда биз оюнду баштадык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эсеп монитордо 0-0. Биздин атактагыдай эле өнөктөштөрүбүз бар. Өнөктөштөрүбүз бул баарыңыздарга жакшы билгендей эле барбол жана актив дизайн. Алгач сиздер экранда биздин даректер көрүп турасыздар. Кимде ким биздин оюнга суроо жөнөткүсү келсе, анда ушул даректер аркылуу суроо жөнөтсөңүздөр болот. Биз бир топ убакыттан бери биз менен иштешип келе жатат Барбол компаниясы жанын жетекчиси Канатбек Акаев мырзага чоң рахмат билдиребиз. Жана ошондой эле актив дизайн, полиграфия жана жарнак борбору анын жетекчиси Илхам мырзага биз ыраазычылык билдиребиз. Баарыңыздарга ийгиликтерди каалайт. Дагы бир өнөктөшүбүз бул Таев Костюмс. Таев Костюмс сиздерге мыкты стиль жана ийгилик каалайт. Анда оюн баштадык, эсеп 0-0. Биринчи раунд. Семетей мырза, ушул өткөн 15 жыл сиз үчүн эмне? Билермандын тарыхындагы. Бул суроого урматтуу алып баруучу логикалык жактан жооп бере турган болсок, бул тарых 15 жылдык. Бирок ушул 15 жылды айтар элем мен, мындай көз ачып жумганчалык мезгил болду. Кечээ эле Билерманордого келдик эле, мана бүгүн 15 жыл өтүп кеткени бизге дагы таң калыштуу болуп атат да. Жахангир Кайнаров биздин Өзбекстандагы көрөрманыбыз, Сырдария облусу Сардоба районунан. Суроого көңүл бурабыз. 15-16 кылымдарда
Европанын көптөгөн ири шаарларында көчөлөрдү жарыктандыруу ишке аша баштады. Бул жарыктандыруу маселесин ишке ашыруу үчүн ошол тармактын адистери кадимки пахта май сыяктуу ушундай бир затты иштетишкен. Ошол менен толтуруп турган. Бирок көп өтпөй эле шаар жетекчилеринин чечими менен бул майга скрипидар деген бир зат кошулмасы бар, дагы бир май кошулду. Жана аны фонарларга коюп иштете баштады. Эми сиздерге суроо. Эмне үчүн тез арада шаар жетекчилери мындай чечимге келишкен? Минута кетти. Мен оюмча жарыктыгы көп болуш керек, ошон үчүн да. Жарыктар койгондо ар кандай жаныбарлар жабышат го ошого. Ошолорду балким Жок, зат жөнүндө маалыматтар барбы? Скипидар бул өзү жабыш алган чиркей чымындарды алып сатышта болушу мүмкүн. Чымын чиркей жабышы мүмкүн жана майлар. бул биринчи вариант. Жарыктандыруу, көчөнү жарык кылыш үчүн, Жарыкты мындай нормадан азайтыш мүмкүн. Май өтө тез түгөнүп калган. Тез түгөнсө ошону тез түгөнүш. бир вариант. жакшы күйүшүн акырындаткан. Ошол эле учурда ошол эле майларды башка бирөөлөр да уурдап кете баштаган эмеспи? Балким башка нерсеге колдонуу максатында, колдонуу максатында уурдап кетиши мүмкүн. Киттин майы менен болгонбу, негизи нефть пайда болгучу. Кандайдыр Бирок баягы жарыктандыруу муну кошкондон кийин балким алар ала албай калышы мүмкүн да. Бул кандайдыр бир уулуу зат болуп калышы мүмкүн. Мен оюмча ушул экономикасыга байланыштуу да. Мисалы шаардын жетекчилиги деп атпайбы, алар үнөмдөө максатында бир нерсе кылып атат да. Жетекчилик үнөмдөө жарыктандыруу боюнча да камсыз болууну алар каалайт да. Демек үзгүлтүксүз камсыз болуш керек да. Тез түгөп деген дагы неме бар. Семете мырза, убакыт аяктады. Урматтуу алып баруучу Жеңиш мырза жооп берет. Жеңиш мырза. урматтуу алып баруучу, биз команда менен келишкен жалпы жыйынтык боюнча бул суроого биринчиден жарыкты ар кандай жан жаныбарлар тосуп калышы мүмкүн. Баягы түндөсү жарыктандыруу бергенде ал жерде ошол жарыкка келген жан жаныбарлар ал жарыкты алыска таратпай кармап калышы мүмкүн. Экинчи вариант, бул жерде ар кандай алып кетүү дагы жолу каралган. Мисалы тамак аштарга колдонуп же башка жактарга алып кеткенде ошол жактан коргонуу максатында дагы бул өзүнөн бир кандайдыр бир жыт чыгарып же башка бир кооптуу болгон үчүн адамдар аны алып кетпей ошол жерде кармап калыш үчүн үнөмдөш максатында дагы колдонгон болушу мүмкүн. Демек, Экинчи вариант үнөмдөө максатында. себеп Мисалы ошол тамак аштарга колдонгон майлар үнөмдөө максатында жанагы күйүүнү акырындатышы мүмкүн. түшүнүктүү. Жооп кабыл алат. Туура жооп. Көчөлөрдөгү фонарларга майларды, пахта майлары сыяктуу майларды, заттарды куюп иштетип баштаганда ошол майларды уурдап кетиш адаты пайда болду, Семетей мырза. Себеби ал май менен адамдар кадимкидей тамак аш бышырса болор эле. Уурулуктун алдын алуу максатында шаар жетекчилери ага ошондой химикалык бир зат аралашкан майды кошуп, натыйжада уурулукту кыскарта алышкан. Жеңиш мырза азыр телекөрүүчүнүн жообундагы жоопту айта кетти, бирок себебин мындай үнөмдөш максатында деди. Мындай логика бул жерде канааттанарлык десек болобу, Семетей мырза? Урматтуу алып баруучу Жеңиш мындай дипломатиялык тил менен сүйлөдү. Ууру деген сөздү айткысы келбей, ошону айландырып сүйлөдү да. Үнөмдөө. Уурулук, Семетей мырза, үнөмдөө эмес. Балким уурулук аркылуу үнөмдөөдүр, бирок себеп уурулук. Уурдап кетип жатышкан. Негизи ушундай жооп берет деп ойлогом мен Жеңишти. Анан Жеңиш көрсө дипломат экен, уурулук деген сөздү колдонгусу келбеди. Телекөрүүчү жообунда айтып атат. Адамдар майды уурдап кетпестиги үчүн деп жазып атат. Жоопту зачет катары жазып атат. Анда биз телекөрүүчүнүн оюн сыйлайбыз, урматтуу алып баруучу. Бул раунд телекөрүүчүгө кетиш керек. Калысыңыз үчүн рахмат. Эсеп 1-0. Эсеп 1-0. Телекөрүүчү тарапка бир упай ачылды. Жеңиш мырза үчүн бул сабак болот деп ойлойм. Анын ички туюмунда уурулук болсо дагы ал өзүнүн оозу менен дипломатияда уурулук деген сөз эч кандай мыйзам бузууга жатпайт. Эгерде кайсы бир деңгээлде ушундай түшүнсөк. Оюн улантылат. Экинчи раунд. Экинчи раунд. Манас Айдматов, Ош шаарынын тургуну. Теология боюнча адис сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар.
имам Газали жөнүндө суроо. Семет Мырза, сизде маалымат барбы? Урматтуу алып баруучу, менде маалымат жок экен. Бул албетте мен үчүн өтө мындай ыңгайсыз, маалымат жок деп айтыш. Бирок мен ачыгын айтып атам. Туура билбегенди билбедим деш керек. Имам Газали бир күнү кербенчилер менен келе жатса, жолдо каракчылар чыгып, каракчынын башчысы имам Газалинин 15 жыл жазып жүргөн дептерин тартып алып коет. Имам Газали өзүнүн ким экендигин айткандан кийин каракчылардын башчысы дептерди колуна кармап туруп имам Газалиге ушундай бир сөздү айтат, Семет Мырза. Айткандан кийин дептерин кайтарып берет имам Газалиге. Бирок ушундай сөздү айтат, өтө намысына тийген сөздү айтат. Сиздерге суроо. Имам Газалинин 15 жыл жазып жүргөн дептерин алып койгон каракчы алымга эмне деген сөз айтышы мүмкүн? Минута кетти. Каракчылар өз байлыкты тонойт да. Ал жерде Жок, азыр бул жерде мен түшүнбөй калдым да. Каракчы айткан сөздү же имам Газали айткан каракчынын башчысы ошо имамга айткан сөздү, алымга айткан сөздүн айтышы. Ошондо айтып туруп анан берген демек э? Айтып туруп берген. Демек каракчылар негизи эле байлык үчүн тонойт кербендерди. Ал имам Газалидин 15 жыл жазып жүргөн дептеринде эмне деп жазылышы мүмкүн? 15 жылда өзүнүн жок, күндөлүк тарыхый нерселер болушу мүмкүн, баалуу нерселер болушу мүмкүн, албетте, материалдык эмес, бирок каракчылар тууралуу жазган нерсенин жок экен дегендей ой болот менде да. жок, наоборот, ошолордун да жазган, каракчылар жөнүндө да жазган. Каракчылар жөнүндө жоктур Ошол идея. Жок, негизи ошол каракчылар жөнүндө деле жазса керек, мен оюмча. Семет Мырза, ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, эми кандай десек, биз азыр арттабыз. Балким кийин мындай мүмкүнчүлүк жаралбай калышы да ыктымал. Биз Ордого да кайрылсак болобу? Болот. Эми экинчи раундда өзү алган ыңгайсыз, бирок эми кийинки мезгилде мындай мүмкүнчүлүк түзүлбөй калган учурлар да көп болот экен. Ошон үчүн азыр алып кое берели. Ошон жардам аласыздарбы? Ооба. Урматтуулар, жакын келиңиздер. 20 секунда кетти. 15 жылда ушунча жаздыңбы деген. 15 жылда демек Мындай болушу мүмкүн, каракчылар ошо 15 жылда канча байлык топтосо, сен 15 жылда ушуну эле жаздыңбы деген сыяктуу, болду. Семет ака, сенин байлыгың менен менин байлыгым эме салыштырып көрөлү. Меники ушул байлык, сен топтогон байлык мына деген сыяктуу. айткандан кийин Ошо өз жөнүндө айтып атпайбы, мен байлыгым ушунчалык деп. Семет Мырза. Болгон байлыгым бар. Алмаз Казибаев жооп берет. Алмаз Казибаев. Урматтуу алып баруучу, биз Ордодон жардам сурадык. Азыр жыйынтыктап айтсак, имам Газали ошол каракчылардын башчысына, мен оюмча, ошол өмүр 15 жылдык дептер деп атпайбыз, ошо 15 жылда мен ошол топтогон билимим ушул деген да. Ошол эле учурда каракчылардын башыга айткан болушу мүмкүн. Сиздин байлыгыңыз, эми урдаган байлыктары башка, байлыгыңыз менен мен болгон 15 жылдагы топтогон байлыгым ушул дептер депчи. Балким ошол болду. Каракчылардын башчысы имам Газалиге эмне деген дедим мен. Сиздер Газалини сүйлөтүп атасыздар. Газали айтты, мен ушул алым боломун деди. Бай сурайт да буюмун алып койгондон кийин. Бу кимики деп. Каракчынын башчысы дептерди кармап туруп, имам Газали ушундай сөз айтып, анан кайра берип койгон имамгачы ме деп. Не деген сөз айткан каракчылардын башчысы? 15 жыл бою ушу өмүрүн кетирип, ушуну гана жаздыңбы деп кайра кайтарып берип койгон. Жооп кабыл алынат. Имам Газали белгилүү алымдардын бири, урматтуу билермандар. Шариаттан алган билимдеринин кайсы жерде эмнени уккан болсо, кайсы китептен эмнени көрсөң болсо, бардыгын ошол конспекттелеп, ошол дептерине жазып жүргөн. Хадис болобу, башка болобу, бардыгын жазып жүргөн. Аны алып койду каракчылардын башчысы. Анан кайра колуна Газали сурады, бер бул китепти, бул дептер мен үчүн өтө маанилүү деди. Имам Газали айтты. Каракчынын башчысы эмне деди? Кулак салабыз. Эй, имам Газали деди. Сенин имамдыгың илимиң деди. 15 жылдык топтогон илимиң азыр менин колумда деди. Эгерде мен сага ушуну бербей койсом деди, сен эч ким эмессиң деди. Түшүндүңөрбү? Сен эч ким эмессиң азыр деди. Сен болгон илимиң деди. Ушул дептерде болгон үчүн сен жүрөсүң деди. Эгер мен бербей койсом деди, сен эч ким эмессиң деди. Ошон үчүн деди, мен сага ушул сөз айтып туруп анан дептерин кайра беремин деди. Ушул сөздөн кийин
караңыздар, ушундай таасирленген имам Газали. Ошол дептердин ичиндеги сөздөрдүн бардыгын жаттаганга аракет кылган болчу. Ага чейин жаттаган эмес да бул. Ошон үчүн сураган. Көрдүңүздөрбү? Сен эч ким эмессиң, анткени илимиң менин колумда турат деген. 2-0 эсеп азырынча. 2-0. Бачымыраак болуңуздар, сергек болуңуздар. Манас Айматов бүгүнкү оюнга экинчи суроосун берип жатат бизге. 15 жылда ал оңой эмес нерсени жазган. Каракчы ушуну эле жаздымбы дей албайт. Болгону каракчы ошол мүмкүнчүлүк имамдан мындай жок кылып койгонуна эме алган да, мындай шерденген. 3-чү раундга старт беребиз анда. 3-чү раунд. 3-чү раунд. Бехрус Бердалов Өзбекстандан сиздерге каршы суроо берет. Суроо көңүл бурабыз. Себете мырза. Кошуна Тажикстанда 80 000 гектар аянтта кадимки мисте өстүрүлөт. Бул мистени бир топ жылдан бери багып өстүрүп, андан пайда алган багбан дыйкандар мисте бышып аны терүү убагы келгенде эмнегедир күндүз эмес, түндө мистени терип жыйнап башташат экен. Эми сиздерге суроо. Күндүз эмес, түндө мистени жыйноого эмне себеп болушу мүмкүн? Минута кетти. Мен ойым Күндүн ысыгында жыйноо татаалыраак болот. Мисте бадам экөөнүн айырмасы да бар, мисте менен бадам айырмасы да бар да, туурабы? мен өзү бул нерсени аралашпапмын. Мен баягы түндө тергени оңой эле болот. Ширеси болобу? Курт Негизи түшпөйт. ширеси Нече болобу? оймаша келди. Негизи Түшпөшү мүмкүн да түндө тергенде. Дагы. Немеде ордугуна да балким бичи болушу да салмак кошушу да. чаң паң чыкпайбы? Мындай күндүзү тергенде чаңып мурун-сурунга кирип жүдөтпөйбү? Түндө деле чыгат да ал. Түндө деле чыгат. Түндүз аба ымдуураак чыгат да. Балким күндүз шамал болуп туруп тергенде кандайдыр тоскоолдук жаратпайбы? Түндө шамал жок. Мен ойымча күндүн ысыгы эле күндүн ысыгына байланыштуу болушу мүмкүн да. Бирок мисте бышкан мезгилде күн өтө ысык болбойт да. Август айында бышат алчы. Августта бышат. Августта Күндүн ысыгы бир вариант. Түндө чагылып көрүнбөйт, Түндө да. терген бул Күндүзү машакаттуу да. Күндүзү жашнат да. Бул машакат. Мисалы түндүз ал ачылып калбайбы? Баягы немедей болуп. Жок, түндө жашнат бышканы шире да болушу мүмкүн. Семете мырза, эмне үчүн түндө? Эгерде жарыктык маселесине келе турган болсок, күндүзгү күн жакшыраак өзү. Демек башка себеп бар. Урматтуу алып баруучу, мен өзүм жооп бергенге аракет кылайын. Бизде практикада бар ушул нерсе. Эгер түндө тере турган болсок, биз эгер өркө салыштыра турган болсок да, балким курт түшпөйт да. Бадам ичи курттап кеткенин да биз билебиз. Мистенин. Бадам эмес. Мен бадам деп алдым да. Мистенин ичине деле курт түшүп кетиши мүмкүн да. Курттап кетиши мүмкүн эгер күндүз тергендечи, күн ысык болуп дегендей. Түнү салкын болот, аба ырайы мелүүн. Ошондуктан курт түшпөй калабы деген максатта ошону теришет окшойт дедик да. Демек түндө курт чыгып кетет мистеден. Балким чыгып да кетиши мүмкүн. Жооп кабыл алынат. Мистеге ким мындай бир изилдеп кызыгып көргөн? Ордодо кимде кандай пикир бар? Жаштык кезибиз ушундай жерлерде өткөн. Акыркы жылдары эле биз тербей калдык. Бирок ал Тажикстан өлкөсүнө да барганбыз. Ошол жерлерди биз көрүп, көп жерде өстүрдүк. Тажикстан аймагында дагы, биз менен чектешкен аймактарда дагы. Бирок эми биз анчалык көп өстүрбүзөк дагы бул жерде көбүрөөк шире маселеси болушу мүмкүн. Аябында шире тергенден кийин колго көбүрөөк жабышат, ыңгайсыз болот да. Анан албетте ширеден кийин ысыкта көбүрөөк адамга кедерги тийгизиши мүмкүн, же болбосо көп ушу курт кумурска башкалар зыян тийгизип калышы мүмкүн да. Түшүнүктүү. Туура жооп. Күндүзү терүүдөн эмне үчүн качышат дыйкандар? Күндүзү терсе, күндүзү пакта терет, адам башка жумуштарды кыла берет күндүзү. Мистеде деле терсе болот. Бирок мисте маселесинде башка себеп бар. Аябай күн ысыган маалда мистенин жалбырактары эң күчтүү адамга зыяндуу эфир майларын чыгарат. Урматтуу билермандар.
баягы мистенин жалбырактарын эгер мындай ким мындай жакшыраак эме алган болсо мындай байкап көрсөңүздөр майланышып турат күндүзүчү мистенин жалбырактары. Ошол эфир майы болот. Ал адамга аябай зыян. Бизде Кыргызстанда мисте аянттар өтө көп болбогондуктан ага анча маани бербейт. Бирок Тажикстанда бул өзүнчө бир аянт болгондугу үчүн 80 000 гектар. Бул комплекстүү түрдө зыяндуу бир радиацияга жакыныраак бир ушундай бир зыяндуу улукту пайда кылгандыгы үчүн алар түндө терет. Түндө эмне үчүн десе, түндө Семетем мырза күн албетте батып кеткен болот, салкын болот жана күн нуру жок болгондуктан жалбырактардагы эфир майлары дагы чыкпайт. Мына ошол себептен ушундай кадамга барышат экен. 3-0 эсеп. 3-0. 3-0 Бехруз Бердалов Өзбекстандан биздин телегөрүүчү тарапка дагы бир опа алып келди. Команда азырынча 3-0 эсебинин арка барып жатат. 4-нчи раунд. Александр Герасименко, Новочебоксарск сиздерге каршы суроо берет. Команданын маанай жакшы экенин көрүп турам. Демек 3-0 эч нерсе эмес. Ерлан мырза, маанай кандай? Меники 6 агай. Жакшыбы? Ооба. Сон. Азыр жооп берет. Ерунда 3-0 деген. Ооба. Урматтуу билермандар, суроо көңүрабыз. 20-кылым менен 21-кылымдын тогошоор убагында Японияда аябай бир кызыктуу мелдеш өткөрүлгөн. Ал мелдешке компьютер менен бир америкалык жаран жана япониялык жаран ушул буюм менен таймашкан. Япониялык жарандын көтөрүп келген буюму азыр менде студияда. Аны мен жооптон кийин көрсөтөм. Эми сиздерге суроо берип атам. Мындай таймашта америкалык компьютер бар жаран сандарды көбөйткөндө гана тез көбөйтүп алды. Көбөйтүү учурунда сандарды тез анткени ал кнопканы басып тез чыгарып жатты. Бирок бөлүүгө келгенде, алууга келгенде, башка эсептерде Япониянын өкүлү андан алдыга өтүп кетти ушул буюм менен. Эми сиздерге суроо. Япониялык жаран бул мелдешке эмне менен келген? Эгер америкалык компьютер менен келсе. Баягы неме? Калькулятор эмес. Логикага чыкты. Жок, ойлонолууда. Логикага чыкты, логика. Жок, чотто мындай плюс минус кылса 3 катар болот го да, 3 катар жанагыда. Биринчи плюс, экинчи плюс койду. Аты кандай эле мага эч кандай бир чот бар. А башка эмнени алып келишип, макул талкуулай берели чанда. Жок, атын Биринчи вариант чот, ошол менин Чотто койду, орусчасы. Чот да, кадимки магазиндерде колдонулган. Бул жерде значит эсеп жөнүндө сөз кетти. Эсеп жөнүндө болду. Японияда чоң болгон үчүн пайда болгон бир эмелер бар. салбай чыктı Шахмат окшош. Так, карагыла, башка дагы эмне бар? Ал компьютер менен тайлашып атат. Компьютерге каршы эмнени алып чыгышы мүмкүн мындай. Ошого окшогон нерсе да ойма келди. Туурабы? Настольный игра. Японияда судоку. Так, дагы эмне алып келиши мүмкүн? Көбөйтүү деген Чот болсо жакшы эле окшоп турат. Бөлүү, алып салуу. Ошондой болду да. Алганда Семеттей. Урматтуу алып баруучу, Кандай буюм менен келген? урматтуу алып баруучу, мындай кылайлы, биринчи эле суроо айтканыңызда бизге ушундай ой келди. Сиз өзүңүз да айтып жүрөсүз, биринчи келген ой дайым туура чыгат депчи. Эми үмүт кылабыз биринчи ойдон. Бул ой мага деле келди, бирок Эрлан мырзага да келиптир. Сиз Эрлан агай, агайам деп алдым, Эрлан мырзага көбүрөөк басым жасадыңыз, раунд башталганга чейин дагы. Ушул жигит да бир өзүн сынап көрсүн. Жооп берет азыр. Ерлан, мен жөн эле сурадым Ерланды, маанай кандай деп. Ерлан, Саламатсызбы, урматтуу алып баруучу. Биз команда менен башында эле баягы чот эсептегич деп ойлоп атабыз команда менен. Биздин жоп чот. жооп кабыл алынат. Өзүңүз эсептешти билесизби счет менен? Жок. Америкалык жаранды Япониялык жаран мына ушундай эсеп чоту менен утуп алган. Анткени мында бөлүү алуу тез чыгат. Компьютерге караганда мында тез чыгат. Мына бул кадимки баягы илгерки бухгалтерлер иштеткен чот мына ушул. Мындан
эч кимди алдай албайсың дагы, өзүңдү да алдабайсың, эсебиң дагы так чыгат. Мен ушул чот менен иштегем убагында. Бул аябай жакшы негизи. Колдорго дагы массаж дегендей. 1 5-чи раунд. Ташболот Жолболду уулу сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, сиздердин назарыңыздарга фото сүрөттү телегөрчү жөнөткөн. Экранга көңүл буруңуздар. Дүйнөлүк медианын көңүл борборундагы инсан. Бул сүрөттө сиздер учурда тынч эмес болгон Палестинадагы Хамас уюмунун негиздөөчүсү Шейх Ясинди көрүп турасыздар. Бул киши жаш кезинде достору менен ойноп жатып, башы менен жерге катуу урулуп, буттары шал болуп паралич болуп калган. Бул кишинин азыркы мына отурушунда бул киши паралич. Өзү негизи коляскада жүрөт. Көргөн болсоңуздар. Бирок сиздер көрүп тургандай бул сүрөткө ал буттарын кадимкидей джентльмен сыяктуу кайчылаштырып түшкөн. Кийин андан эмне үчүн минтип түштүңүз дегенде, ал мунун себебин айтып берген. Эмне үчүн буттары шал болсо дагы ал сыр бербей ушундай сүрөткө түшкөн. Минута кетти. Мен айтча ошо өзүн алсыз экен көргөзбөш үчүн душмандар үчүн күчтүүлүгүн көргөзүш үчүн. Дагы кандай вариант бар? Эмне үчүн мынтип түшүшү керек? Мен сынган бутума кайра турдум деген болушу мүмкүн, кайра бутка турдум. Ооба, кайра бутка турдум деген. Мен үмүтсүз абалдан дагы Биринчи вариант өзүн алсыз эмес, бетин дагы жаап алып турбу? Булагында чайып бет түзүлүшүндө жаап алыптыр деген. мен жабал. Шал болсо бир жак жагыш деп калабы? Кандайдыр бир Бутумбу? уюм үчүн же дагы бир кандай? Бул азыркы учурда саясатчы да, дүйнөгө Американда жана согуш маалында президент туруп кетет го, ошол жерде дагы тартылган, Бул да дагы ошондой эмеспи? Армияга дем берүүчү же болбосо дагы алымдарга, элдерге дагы үгүт мындай мамлекеттик биримдүүлүк. Ошол баягы эле мен душмандарыман коркпогум, жаштыгы жөнүндө байланышы жокпу, жаштыгы жөнүндө жыгылганды деп кой. Жок, бул Достор менен чоң асмайт экен. Жылдардан бери бул общий үчүн түшкөн. Ошондо кимдер алсыз болуп калбашы. Бул эми душмандар. Ал биринчи вариант, дагы башка талкууласаңар башка. Жөнөтө мырза. Ким жооп берет? Шахназар мырза жооп берет, урматтуу Алпарович. Шахназар мырза. Урматтуу Алпарчу, бул Шейх Ясин деген белгилүү азыркы учурда дүйнөнүн көңүл борборунда болуп аткан жакынкы чыгыш жөнүндө сөз болуп атат. Демек, бунун душмандары көп, негизинен бүт эле батыш өлкөлөрү Хамасты айыптап келет. Өзүнүн душмандарына бул алсыз экенин көрсөтпөш үчүн атайын бутун кайчылаштырып түшкөн. Майып экенин билгизбеш үчүн деп ойлойбуз. Жооп туура, 3-2. 6-чы раунд. Командада 1 минуттак бонус алууга дагы мүмкүнчүлүк бар, эгерде команда кыйналып калса. Аруна Тазабекова Бишкек шаарынан силерге каршы суроо берет. Суроого өтөбүз. Урматтуу билермандар. Жакында эле ал 10 жашка толду. Өзүнүн жашаган үйү Берлинде болгону менен жакын туугандары тырнакчанын ичиндеги дүйнөнүн 5 бурчунда жашашат. Ал дүйнөдөгү эң коопсуз жай деп табылган. Аны эч ким алдай албайт. Бир нече миллиардерлер аны сатып алууга аракет кылышты, бирок ишке ашкан жок. Буга чейинки атаандаштарын басып өтүп, 10 жыл ичинде 800 миллиондон ашык күйөрмандарды чогулта алды. 800 миллион. Урматтуу билермандар, сөз эмне жөнүндө болуп жатат? Кетти минута. 10 жыл мурда кайсы Социалдык тармактар боюнча Соц тармак Германияда кандай соц тармак бар? Инстаграм эмес, Инстаграм Америка, Фейсбук Америка. бар? 10 жыл Америка. Дейчил эмеспи? Ой, бая почта кызматы.
Жок, ал Телеграмда да ойнай кетет. Телеграм. Телеграм Россияныкы, TikTok Кытайдыкы. Кайсыл? TikTok бу. Жакында ачылды. 2010 эмеспи? Муну TikTok 10 жашка чыгып, бизде 10 жаш деген маани бар да бул жердечи. Instagram эч ким алдай албайт деп атат. Алданбай турганга да басым жасаш керек да. Twitter'ди сатып алды, неме? Твиттер эмес, алар америкалык тарапы. Жок, бул Германияга тежеси жок нерсе, бул 10 жашына сөз бар. 10 жыл мурда ачылып турду да бул нерсечи. Берлинде Сайттарды карап көрөбүз. Алибаба бар деди. Жок, Берлинде төрөлгөнү мен деди эле. Ооба. Демек Германияда пайда болгон. Өзү Берлинде жашайт, калган туугандары 5 туугандары деп атат да. Ооба, башка 5 өлкөдө жашайт. Башка филиалдары дегендей. Германияда эмне бар белгилүү? Сумалар илгертен эле. Коопсуз жай дегенде да басып керек да. Коопсуз жай эмне болушу мүмкүн? Эмне үчүн миллиардерлер кызыгып атат? Бул жана акча сакталган сейф сыяктуу бир Семете мырза. Урматтуу алып баруучу, биз азыр деле артта экенбиз, ошон үчүн бонус алабыз. Бонус кетти. Ал Туркияныкы. Банк эмеспи? Ошол почта кызматы эле келип атат. Бул TikTok эле го дейм мен оюнча. Берлинде. Жок, бул жерде Берлинде жаралган эчтеке эмес. Бул туугандары 5 бул. Германияда эмне бар? Германиянын Өзү Берлинде төрөлгөнү менен деп атпайбы? Германияда пайда болгон экен да демек. Эмне пайда болду Германияда? Мерседес илгери BMW дегенде бир Германияга 100 жылдан ашык тарыхы бар айтсаңар. Биз Германия менен байланышып атабыз. Атаандаштарын бул 10 жыл акыркы соц тармагы эле тармактан издешет. 5 виртуал башчы кылып атпайбы? Instagram башка Instagram Америкада, алардан Россияда ушундай эле 100 миллион дейт. TikTok 1 миллиардтан ашып атпайбы? Бул TikTok 1 миллиардтан ашып атат. Telegram Россияныкы адамды топтоп алган. Канча миллиард? 800 миллиард аныкы деле. Алибаба Почти миллиард адам. Алибаба жаңы чыккан. Алибаба сыяктуу. Amazon деген Amazon Американыкы эле. Германияда. Жок, Америкада алды. Жана Wildberries деген. Дагы кандай бар? Коопсуз деп атпайбы? Банк Wildberries эмеспи? Евросоюз. Балда коопсузбу? Дейчел 10 жылдан көп болгон дейм да менче. Дейчел менче 10 жылдан аша элек да. Мен ошол эле деп атам. Башка. Бирок дүйнөдө биринчи орунда турат да Башка оюма келбей атат да, башкачы. Кандай дедиңиз? Дейчел деген почта кызматы бар да. FedEx дегендейчи. Же FedEx өзү эмес. Жок, Дейчел да Германиянын кызы Дейчел болот да, дүйнөдө Сен биринчи Германия баргансың. Эмнени көрдүң, айтчы. Жок, эми Германия ичине кирсек бир эле Товарга байланыштуу, бирок ошол товарлар мына бардык тармактарда иштейт да, бирок. Facebook'ta, Коопсуз дегенине да токтолуп атам да. Ал почта кызматы коопсуз алып барып берет да. Дейчел. Семете мырза, бонус аяктады. Ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, абал мындай чатак десек болот. Мен өзүм жооп бергенге аракет кылайын. Биз 2 мүнөт талкууладык. Бирок баягы эле биринчи эле мүнөттөгү жоопту беребиз азыр дагы элечи. Биз ойлоп атабыз, мына бул сиздин коопсуз деген сөзүңүзгө басым жасап туруп, бизде билебиз, Дейчел деген почта кызматы бар. Ушул кызмат жөнүндө сөз болуп атат окшойт. Анткени ал ошо дүйнөнүн 5 бурчунда филиалдары бар. Ошол дүйнө жүзү боюнча товарларды жеткирет. Ошол эле учурда ушул 800 миллиондой балким адам ушул почтанын кызматынан пайдалангандыр деген ой болуп атат да. Жооп кабыл алынат. Бул боюнча ордодон пикир уккум келди. Урматтуу алып баруучу, бизге мындай ой келди. Азыр эми соц тармактары деген ой келди бизге биринчи орунда. Бул жерде Telegram деп ойлодук. Себеби Telegramда башка биринчи адамдын маалыматын экинчи адам окушу кыйыныраак да, мындайча айтканда. Бул өтө жашыруун түрдө болот. Анан ошого көпчүлүк байлар дагы ушуга кызыккан, миллиардерлер дагы ушуга сатып алууга кызыгышы мүмкүн. Түшүнүктүү. Маселе социалдык тармактар жөнүндө. Сөз Telegram социалдык тармагы жөнүндө болду, урматтуу билермандар. Мен негиздеп берейин. Эмне үчүн Telegram? Талкууда Telegram эмеспи деген варианттарга ал Россияда деген сөз чыкты. Ал Берлинде ачылган, урматтуу билермандар. Аны негиздеген адам орус. Бирок Берлинде ачылган. Миллиардерлер эмне кызыгат? Буну эч ким взлом кыла албайт, Telegram'ды. Эч ким взлом кылып ача албайт экен. Ушундай аябай бир корголгон тармак болчу.
10 жыл болду ачылганына, дүйнөнүн бүт баардыгында бар жана учурда миллиардка жакындап калды мунун колдонуучулары. Сөз атайын логикалык түрдө бурмаланып берилди суроо сиздерге. 7-чи раунд. Айпери Жаныбекова Кара Балта шаарынан сиздерге каршы суроо берет. Экранга көңүл бурабыз. Бул эмненин ички көрүнүшү? Минута кетти. Айта берейин. Эме да күлүштүн ичинин көрүнүшү да, ичинде. Урматтуу алып баруучу менин өтүнөн мурда бар экен. Үнөмдөйбүзбү же Ким жооп берет? Бекназар мырза жооп берет. Негизи дароо токтотуш керек. Ооба, бирок кийинирээк айтып калды өзү дагы. Дароо токтотуш керек. Биз өзү клубдун ичинде эреже кабыл алганбыз. 5 секундка чейин деп. Анда үнөм жок. Талкуулай бергиле. Дагы эмнеге? Үнөм жок экен давай. Ошо күлүштүн ичи биринчи ойго келет. Клубтун ичи болот. Ичинде ачып көргөнбүз, жасатта көргөнбүз, ошол бузганбыз дагы. Кече күнү квартирабызды бузуп да көрдүк. Күлүчүбүз калып кетти ичинде. Дагы башка эмне болушу мүмкүн? Клубтун ичи күлүштүн ичинде ушундай болот да, себеби кирип барганда ар бирин түртүп чыгышка туура келет. Жок, ар биринин ичин түртүп чыгышка туура келет да, күлүш сайганда. Окшош экен да. Ооба. Мындай отопление болушу мүмкүн эмес дагы. Себеби бүдүрлөр турат. Күлүч экен. Күлүштүн ичинде шариктер көп болот го. Ооба, көп болот. Аркасында шариктер турат да. Кайсы жери машинанын? Болду. Моторбу? Семете мырза. Бекназар Канназар уулу. Урматтуу алып баруучу, бул күлүштүн ичиндеги көрүнүшү деп атабыз. Ичинин көрүнүшү. Кулпунун же ачкычтын ичинин көрүнүшү. Башкача айтканда замок да, мындайча айтканда орус кыргызчасын билбей атабыз, урматтуу алып баруучу. Кулпунун ички көрүнүшү. Жооп туура. Бул кулпунун ички көрүнүшү. Ачкыч салганда кулпунун ички тиштери мына ушундай илинет экен. Сиздерге бир сынап көрүптүр. Негизи бул минуттан башында эле алсаңыздар болот, бирок чойлуп отуруп сиздер убактын өткөрүп жибердиңер. Бүтүндөй бир минуттан сактап калсаңар болмок. Тилекке каршы бирок сактай албадыңар. 8-чи раунд. 8-чи раунд айландыргыла. 8-чи раунд. Актив дизайндан суроо. Алмаз мырза, ушул 8-чи раундга чейин кайсы раундга өзгөчө өкүнүп атасыз? Өзгөчө өкүнгөн биринчи раунд болду окшойт бир аз. Ооба. Жоопту башында эле таптык дагы, анан аягына келгенде кичине эме кылбай калдык да. Монитурга көңүл бурабыз. Урматтуу билермандар, Германиянын Нёрдлинген шаарында бул окуя мындан 14 миллион жыл мурда болгон. Кайсыдыр бир окуя. Ал эми 2013 жылы Россиянын кайсы аймагында ушундай көрүнүш болгон? Бул кайсы жер? Кетти. Урматтуу алып баруучу менин өтүнөн мурда жооп бар экен. Кимде бар? Ким жооп бересиз? Шахназар жооп. Шахназар. 2013 жылы кандай окуя болгонун айтып беребизби, урматтуу алып баруучу? Айтып бересиздер, бул кайсы жер дедим? Негизинен Россиядагы. 14 миллион жыл мурда метеорит түшүп анан ошол жерге курулган шаардын немесин көрүп турабыз, сүрөтүн. Ал эми 2013 жылы Россиянын тайга аймагына түшкөн. Кайсы област болуп калат? Тайга болгондо кайсак бул? Челябинск областу. Метеорит түшкөн. Кратердин орду бул. Кратердин орду. Жооп туура. 9-чу раунд. 9-чу раунд. Блиц раунд. Команда жогорку лигага чыга элек болгондугу үчүн команда толук курамда ойнойт. Команда даярбы Семете мырза? Даяр, урматтуу алып баруучу.
Суроого көңүл бурабыз. Гүлсана Махмедова Ноокаттан сизге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, Кыргызстанда бир мечит бар. Ал башка мечиттерден өзгөчө бир айырмачылыгы менен айырмаланат экен. Өзгөчө бир кандай десем, бир өзгөчөлүгү менен айырмаланат экен башка мечиттерден. Башка мечиттердеги көрүнүштөр бул мечитте жок, бул мечиттеги бар нерсе башка мечитте жок. Силерге суроо, Кыргызстандын кайсы жеринде ушундай мечит бар? Ал мечиттеги курулушундагы бир өзгөчөлүк эч бир жерде жок. Кетти 20 секунд. Ысык көлдө баягы Кытай тибинде салынган неме бар. Караколдо эле кайсында? Ысык көлдө точно. Ысык көлдө. Урматтуу алып барчу мөөнөт. Кытай Бул мөөнөт эконом болбойт негизи. Ким жооп берет? Анда кайра главный бомбардирщик. Урматтуу алып барчу, негизи көп эле мечиттердин окшош жактары, архитектуралык түзүлүштөрү окшош болот. Анан биз билгенден Ысык көл облусунда Кытай архитектурасынын негизинде салынган мечит бар. Ошол болуш керек деп ойлоп атабыз. Тагыраагы Өзгөчөлүгү архитектуралык курулушунда, сырткы көрүнүшүндө. 1910-жылы Каракол шаарында курулган Дунган мечитинде бир дагы мык колдонулбай курулган. Бир да мык жок. Экинчи суроо. Түрк дүйнөсүнүн белгилүү коомдук ишмери Нежметдин Эрбакан 1943-жылы бул негизи Эрдогандын мындай устаздарынан болуп кетет. 1943-жылы лицейди артыкчылык менен аяктап, жогорку окуу жайга экзаменсиз кирүү укугуна ээ болот. Бизде дагы азыр ушундай бар. Бирок Эрбакан өзүнүн кандайдыр бир чечими менен мындай укуктан баш тарткан. Мен мындай бир эмне деп коет, экзаменсиз кирбей эле, мен кадимкидей эле экзамен тапшырып кирем деп, бирок бир шартты коет окуу жайга. Ушул шартты аткарып бересиздер, мен экзамен менен өтсөм дейт. Эми силерге суроо. Кандай шартты коюшу мүмкүн бул Эрбакан? Мен ордуна башка бир кедей кембагалдын баласын окууга өткөрөсүң. Анан мен экзамен менен өтөм деген да. Ошол болушу мүмкүн. Дагы кандай вариант? 1943-жылы согуш ордуна башка эч кандай сунуштайт. Ал кедей же да согушка тиешеси жок. мүмкүнчүлүгү чектелген бирөөгө кыскасы да. Туркияда эле согуштун Өзүнүн ордуна бир эмес, бир нече адамды коюш мүмкүн да, көбүрөөк болушса. Сен талап койгон. Өтө албай калган жана экзаменден кулап калган бир башка бир Абалды да каралышы мүмкүн. Китеп менен кымсыз кылуу же дагы башка экзаменге бербесе керек. кандай болот? Семетей мырза. Урматтуу алып баруучу, биринчи эле ой келди, анан командада колдоп атат. Биз мындай ойлоп атабыз. Эгер мен экзамен менен окуу жайга өтө турган болсом, ошол окуу жайга келип экзаменден кулап калган бир кедей кембагалдын же болбосо мүмкүнчүлүгү чектелген бир мындай эмне деп коесуң, ошондой мүмкүнчүлүгү чектелген бир үй бүлөнүн баласын өткөрөсүңөр менен кошо деген да. Жооп кабыл алынат. Ош мамлекеттик университетинин тарыхында мындай көрүнүш, мындай шарт койгон бирөө жарым болгонбу билбейм. Бирок Эрбакан жогорку окуу жайга ушундай шарт койгон: эгер мен экзамен тапшырып өтсөм, мени биринчи курс эмес, экинчи курстан окутасыздар деген Семетей мырза. Мен биринчи курсту мен билем деген. Тилекке каршы билет сураган ушул жерден токтоп калды. Жана телекөрүүчү тарапка бир упай кайрадан кошулат. Мына эми орчундуу абал пайда болду десек болот. Экинчи курстан отуруу эч ким келген жокпу? Семетей мырза, Ошкунун тарыхында болгонбу ушундай шарт? Урматтуу алып баруучу, Ошкунун тарыхында мен укпадым мындайды. Бирок мен бул жерде өзүмдүн катачылыгымды азыр сезип атам. Кайдан сезгеним, бул мындай мыкты окуган балдар өзүн көбүрөөк ойлойт да. Ошон үчүн тупpa туура айтасыз. Башка бирөөнү ойлошу, башка бирөөнү ойлоп койдуңуз. Каршы пикир болчу да. Башка бирөөнү ойлоп, алар өзүн ойлойт. Ошон үчүн мен адаштым бул жерде. 10-чу раунд. 10-чу раундга старт беребиз. Токкан балдар чындыгында мындай өзүмчүлдүрөөк келет. Василий Станчук, Беларусь. Майнтуро көңүл бурабыз. Адаттан тыш көрүнүштөгү ботинке. Урматтуу билермандар,
1920-жылдары Америка Кошмо Штаттарында бутлегер деп коет. Билесиздерби бутлегер? Семетемиз уккансызбы? Я, ошол бутлегерлер мына ушундай бут кийимди кийип, кандайдыр бир пландарын ишке ашырышкан. Урматтуу билермандар, сиздерге суроо. Булар мындай бут кийим менен кандай кадамдарга эмнени кылышкан? Кетти минута. Бут эшекти малдын бутуна окшошкон нерсени кылып эле турабы? Чек арадан мал өтүп кеткен сыяктуу кылып туруп из жашыруу максатында эле Башка бир нерсени контрабандамен алып өтүп, ошо из жашырып, аттын изи сыяктуу кылып жашырып. жан жаныбардын бут кийим немесин изин түшүрүп атабыз. Себеби мына эки коюлганда арканга эки буту бири-бирине жакын түшөт да ушундай. Башка вариант Ал биринчи вариант. Бул жерде именно не Алдын изи туфлини таза алып өтүшпү? башка бир Туфлини таза алып өткөнбү? изин жашырып адам өтүп бирок бала жаныбар өттү. контрабандачылар товарга налог төлөбөй эптеп мыйзамды алып киришкен да. Өзүнүн изин жашыруу. Изин жашыруу бул биринчи вариант. Биринчи, экинчи кийинки. Мен баягы айтпычат 1920-жылдары АКШда эмне болгон да? 20 жыл. Контрабандисттер экен, АКШлыктар. Контрабандисттер. BC'ге барбаса керекми? Жок, ооба. Биге барган эмес. Жогорудан ишке келатканда ыңгайлуу экен го ошондой. Семете мырза. Ким жооп берет? Эрлан айтасың ошон. Бирок изин жашырыш үчүн урматтуу алып барчу Эрлан жооп берет. Эрлан. Урматтуу алып барчу, бул жердеги бутлегерлер өздөрүнүн ишин изин жашыруу максатында, мисалы үчүн аттардын же эшектердин туяктарындай кылып туруп, из калтыруу максатында чек арадан контрабанда алып өткөн болушу мүмкүн деп өздөрүнүн изин жашырган. Негизинен жооп тура 5-5. Чечүүчү раундга дагы жетип келдик. Семете мырза эми жогорку лигага чыга алабы же жокпу деген суроо пайда болду. Акыркы 11-чи раунд Мирлан Абдыразаков Бишкек шаарынан силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, сүрөткө көңүл бурабыз. Сиздер азыр сүрөттө баарыбыз көрүп жүргөн бөбөктөр үчүн буламыкты көрүп турабыз. Буну пюре деп коебуз, буламык деп которулат негизи. Эң кызыгы идиштердин капкагында маселе. Жакшылап карап көрсөңүздөр, капкактын мындай формада болушу дагы жөндөн жөн эмес. Сол колунда капкакты ачып мындай көрсөтүп турат, оң колунда идиши менен көрсөтүп турат. Бул дагы болсо жаш балдардын үйдөгү коопсуздугу менен байланышы бар. Эми сиздерге суроо. Капкактын дизайны эмне үчүн мындай жасалган? Кетти минута. Вариант ача албайт болушу, чоңураак болгон үчүн. Ачууда дагы жаткан мезгилде татал Балким жанакы иче турган эмесин кадаган ыңгайлуу катырып койгондо эмес балы ошондо. Кадаган ыңгайлуу. Алмаштырып кадаганы-чы. Ошондой болушу мүмкүн. чоңураак болуп турат ичине сырт. Анан светтеринде дагы Тигил дагы жакшы вариант экен негизинче. Коопсуздугу да атпайбы? биринчи вариант. Муздатканда болушу кармаганга колдонгонго деген мисалы капкага кирип муздак чыгышы мүмкүнбү? Ысыктыкта коопсуздук Ал өзү коюу вариант айтып көрсөм. Бөлүнбөгүлө. Жок. Башка мисалы баклажкаларга жабууга мүмкүн эмес. Туурабы? Ал жагда бар. Бирок бул жерде коопсуздук маселеси басып алганда болбойбу? Жок, муну атайын кийин андан кийин оюнчук катары да ойнобойбу бала? Жок, коопсуздук катары да татагай ошондой тигил менен же ысыктык да болушу мүмкүн. Коопсуздук болгондо Капкакка муздап чыгышы мүмкүн да? Агай. Соскагачы муздап чыгышы басып, кол-полго басып алса өтпөй турганда вариант. Балким ал да болушу мүмкүн. Балким жутуп алса деле Ошо жутуп алса да жок пластик Семете мырза. туруп калбайт. Мисалы Семете мырза. Пренгенден караганда көрүнө тургандай. Семетей. Урматтуу алып баруучу, бизде 1 мүнөт бар. Ошону да колдонуп коелу эми. Бул акыркы мүмкүнчүлүк. Кетти. Ошол. Неме экен? Алты бурч экен, Үстү жылмараак болуп турат. Алты бурчтук Үстүндө бурч бар экен.
англисче дагы экен. Бирок кичинекейлиги дагы бар экен, ага айтсын дагы деп. Мисалы өзүнүн немесин мынча болсо бул чоң болуп турат. Жутуп алганга да биринчи вариант ошо жутуп албаш. Экинчи вариант ошо сөзгө кадагандай ысыктык да алышы мүмкүн. Жок, коопсуздукка. Жок, каалаган убакытта мисалы жаш Муздап бала ачылбай ичкен турган сытуу максатында коюшу мүмкүн. каалаган убакта эле жаш бала ачып ичерин дей бербейт го дейм, а? мындай өтө ачуу Англисче ким билет, тигил англис которуп көрсөк кандай болот? Жазуу. англисче Жазууну которуп көрсөк кандай болот? Чуркалчан деп турат онсой. Ал жөн эле 10 зайрон Экинчи вариант маани жок ал жерде. ал жакта маани жок. Мындай бурап ачканда дагы Капкактарычы? бирөө ачып берсе гана жей алган, ачып бербесе жей албай турган. Өзү көп жеп жок, бирок биринчи вариант эле жакшы болушу мүмкүн. биринчи вариант эле жакшы Жок болот. болгон эле жакшы. Жутуп болбосо кетиши да мүмкүн. Экөө Семетей мырза, үйдөгү коопсуздук. урматтуу алып баруучу Бекназар жооп берет. Бекназар, бул сапар эмне болот? Бекназар өткөн дагы жол той болгон. Урматтуу алып баруучу, тобокелдик кылышка туура келип атат. Эки коопсуздуктун түрлөрү көп жаш балдарга. Мисалы буламыкта оозуна салганда бунун капкактары кичинекей болгондугунан жутуп жибериши мүмкүн. Биринчиси, экинчиси ошол капкактары эгер кичинекей болуп кырды болсо оозуна кесип жибериши мүмкүн дегендер да бар. Анан ысыктыкта маселеси бар. Эгер жоопко топтоло турган болсок, ошол кичинекей болсо жутуп жибериши мүмкүн. Чоң болуп жасалган себеби жутуп албаш үчүн же ошол жасалгандыгы кырлары кесип кетпеш үчүн башкача ошол жооп коюшу камтып кетет сага. Жооп кабыл алат. Туура жооп. Капкактын бошолтулган абалынын башка колдоо көрүнүшү дагы жөн жерден эмес. Туура жооп. Үйдөгү коопсуздуктагы колдонулган абалдагы көрүнүшү. Урматтуу билермандар, электр розеткаларына бир нерсе сай болбаш үчүн жаш балдар бөбөктөр бунун размери өлчөмү кадимки үйдөгү электр розеткаларына ылайыктуу деп жаап койсо болот. Мунучу капкаган. Ошон үчүн колуна кармап турат, урматтуу билермандар. Анткени жаш бала берсе темир бир нерсе сай болушу мүмкүн. Анткени азыркы точкалар ылдый да болот көбүнчө. Билермандардан кимдир бирөөлөр бул туура вариант болгондур, тургандарда. Урматтуу билермандар, тилекке каршы бир упай айырма менен 6-5 эсебинде бүгүн Семетей Амиралиевдин командасы кышкы сериялардын биринчи турунда жогорку лигага чыга албай калды. Бирок оюн жакшы болду, албетте оюн үчүн кол чабуулар. Урматтуу алып баруучу, оюнга күбө болдук. Оюн негизи эки бөлүктөн турду. Биринчи пассивдүү башталды, экинчиси мына активдүү бөлүк да. Бирок биз дагы күттүк, активдүү бөлүгүндө команда ийге жетишет деп, бирок буйруса команда аракети жакшы болду. Семетей мырза, капитан катары сиздин пикириңиз жана сизге кайсы суроо жакты? Негизи бул жерде биз оюндан өтө чоң рахат алдым мен өзүм жеке. Кээде сөзсүз эле жеңилүү ызасын тартуу эле кетпестен мен бул оюнга ушул оюндан рахат алуу максатында келип атам да. Ошон үчүн жеңүү дагы өтө менин башкы принцибим болбоду. Анан дагы бир нерсени белгилеп айтып коюш керек. Мына Александр Герасименко деген биздин күйөрман бизге такай суроолор жөнөтө баштады. Ошол эле учурда биз бул мырзанын суроолорун что где кагдадан да көрүп жатканыбызга өтө мындай кубанычтабыз да. Ушундай күйөрмандарыбыз көбөйө берсин. Ал эми бүгүнкү оюнда мен биринчи эле суроодо алдырып бердик, бирок мага жеке өзүмө жакты. Азыр мен команда менен келишкенде булардын ойлору аркылуу экен. Ошон үчүн мен капитандык укугумдан пайдаланып биринчи суроону мыкты деп таптым мен. Жахангир Кайнаровдун Европа көчөлөрүнө коюлган шам чырактар тууралуу суроосу бүгүнкү оюндун мыкты суроосу болуп тандалды. Жахангир, куттуктайбыз көргөрчүнү. Барбол адал татуу дайыма жаңы гана тортору продукциялары менен бизди кубандырып келет. Баарыңыздарга чоң рахмат. Билеки күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Көрүшкөнчө ассалому алейкум. Аман болуңуздар. Мыкты суроолорду күтүп кала бермекчибиз.